Ишкерлик менен алек болгондордун мындай жакшы пасылы бар экен. Ишкерликти баштоодо эң биринчи бул өзүңө болгон ишеним болуш керек экен деп. Ошол сыңары өзүнө ишенип, бирок кантип баштаарды билбей, ишкерлик менен кантип алектенсем деп жүргөндөргө бир жакшы мастер-класс болуш керек. Биздин студиябызга келген коноктордун маегин көңүл буруу менен угууңуздарды сунуштайбыз. Анда Ишкерлик академиясынын жетекчиси Марат Күркүрө жана тренингди атайын бүтүрүүчү болуп ийгилик жараткан Эдилбек Багышев менен Жазгүл Нусипованы студиябызга чакырабыз жана алар менен бир кызыктуу маек баштайбыз. Келиңиздер, саламатсыздар. Саламатсыздар. Кантаңыздар менен. Assalamu alaikum. Жастар. Кантаңыздар менен. Орун алыңыздар. Ортого аласыздар, аңыздар. Мына ишкерлер келгенде студиябызга акча жыттанып кетти белечи. Куш келипсиздер студиябызга. Сөзүбүздүн башында дагы биз Чыңгыз экөөбүз баягы кичинекей ишкерлик тууралуу дагы мисалы куруттан кандай пайда көрүүгө болот. Азыр каармандарыбыз дагы алдыда сюжеттерде көрдүңөр, өзүңүздөр дагы камыр чоюп кандай ишкерликти баштагандыгы тууралуу. Айтор негизи эле ишкерликти эмнеден баштоо керек? Эң биринчи адамдын баягы даярдыгы ал тууралуу. Эң биринчи түшүнүк. Түшүнүктөн кийин адат болот. Анан адатка айландырып алсак эле болду. Анан курт сатабы, кийими, эмне болсо дагы, шереңке чыгарсаң дагы өзүңдүкү болсо мына ушул ишкерлик болот. Түшүнүк болгондо дагы өзүң кызыккан, өзүң жакшы көргөн нерсеге бет албасаң, өзүңө жакпаган, өзүң билбеген нерсени кылыш аябай кыйын. Мен баягы сүйбөгөн киши менен кантип жашайсың дегендей эле да сүйбөгөн ишиңди кантип кыласың. Бизде баягы элдерди көбүрөөк ээрчийбиз да, мындан көп акча түшүп атыптыр деп өзүңө жаккан жакпаганын карабай эле кете беребиз. Бул туура эмес нерсе. Сиздин тажрыйбадан бөлүшсөк, алгачкы баштаганыңыз, кадамыңыз эмне? Мисалы үчүн көбү нерсе финансыга такылабыз да, азыр базар экономикасы деп эле акчам болбосо кантип баштамак элем депчи. Кандай тепкичтерден, кандай баягы кыйынчылык, ар кандай баягы чоң максаттар кыйынчылыксыз жара албай койбойт, аны түшүнөбүз. Мен өзүмдүн жеке башымдагы тажрыйбам мындай болуп башталган. Негизи мен да ушундай элди ээрчигем. Мына канцелярский товар деген бар экен, ушуну менен бизнес кылсаң сонун болот экен, бул чирүү деген эле кеткенде эле жүгүрүп барып эле тамымды сатып туруп эле, жеримди сатып туруп эле ошол жака кирип туруп банкрот болуп калгам. Көрсө бизнес жөнүндө да бир аз илим болуш керек экен, акча тартиптөө жөнүндө өзүңдүн түшүнүгүң болуш керек экен, акча кармап жүрүшүң керек экен, акчага үйрөнүшүң керек экен, акчаны санашың керек экен. Санабай эле Жылаңач Баатыр болуп кирип кете турган болсоң, нар жагында банкрот деген нерсе көп. Жакшы айттыңыз. Адамдар эмне үчүн ылдыйды көздөй кулашат, өйдөнү көздөй, кайра турушушту, үйрөнүш үчүн деп айтат го. Бирок көп нерсе сиз айткандай банкрот болууда ушундай бир кырдаалга түшкөн адамдар стресс болот, өзүн кое берет, кайра турганга мүмкүнчүлүгү болбой калат, сынып калат да. Сиз кандай ошондон чыктыңыз ситуацияда? Мен деле чыга албай көпкө жүрдүм. Мындай банкрот болгондон кийин биз баягы Советтер Союзунда бир аз кинолорунда көрүп калдык. Банкрот болгондон кийин эле адам арак ичиш керек, анан тамеки чегиш керек деген нерсени биринчи мээңе сиңиресиң да. Бирок кийин убайымдын эки түрү бар экен. Сары убайым деген бар экен, бул эми акмактын убайымы. Бир проблемага кирет да нар жагынан эшик таппай ошонун ичинде калып калат экен өзү. Анан дагы нар көздөй жашоо турмушун оорлотот, аялына кыйкырат, досу менен урушат, арак ичет, тамеки чегет, нар көздөй биротоло акмактын убайымына кирип кетет. Экинчи убайым бар экен, бул эми изилденип отуруп чыгып кетет экен, бул мыктынын убайымы экен. Жакшы. Сиздер айтсаңыздар, эми өзүңүздөрдүн жолуңуздарды сиздердин тил менен айтканда А точкадан Б точкага кантип жеттиңиздер, кантип өттүңүздөр? Мен атым Эдилбек, Ийгилик академиясынын бизнес нолдон тренинг бүтүргөм, ийгиликте ошол. А чекити бул бизнес нолдон тренингке баргандагы биз ноль ошол сферада биринчи баскычыбыз. Анан бизге ошол Эрболот агайыбыздын Канжар план деген бир эмеси методу жардам берди. Ошол биринчи барган күнү эле сиз ушул бир айда, ушул 1,5 айда канча оборот кыла аласыз деген вопрос койду. Анан менин оюмча бир 1 миллион кылсам керек. Мүмкүнчүлүгүңүздү айттым. Мүмкүнчүлүгүмө карап туруп. Бул да максималдуу немеде айттым. Анан келиңиз, бир 2 миллион кылбайсызбы? Анан ошого байкап көрөлү. Макул 2 миллион кылайын. 2 миллион кыла албасаңыз 50 000 сомду бир каалаган бир тааныбаган адамга бергенге даярсызбы деди. Кол алдым.
ошол убадан алгандан Сизге кийин мындай бир шыктандыруу мотивация берген экен да. Ошоге бара аласызбы деп турду, канжар план деп аталат. Кызык экен. Анан мен ошол сабак учурунда эле уже колум бергенден кийин эле өзүм тааныштарыма чала баштадым. Уже жолдорун издей баштадым да, кантип мен 2 миллион оборот кылам депчи. Сыр болбосо эмне менен алектенет элеңиз? Так биз Игилик академиясында түптөгөн бизнесибиз кресса, офистен кресса кылабыз, сатабыз. Эмеректер экен демек, Эмеректер, анан спорт товарлар. Спорт товарлар, анан, Так ошол агай канжар планды койгондон кийин 2 миллиондон ашык оборотто чыктык. Канжар план бизге жардам берди. Агайлардын берген методдору, тажрыйбасы, инструменттери өтө. Биз бизнеске келгичеңде биз кимге сатабыз деген бир суроолор жаралат болчу, анан агайлар уже жол көрсөттү да дачы. Сиз ага чейин эч кандай ишкерлик менен мындай шогулданган эмессиз. Биз ага чейин мамлекеттик сатып алууларга катышып товарда сакталат болчу, бирок жеке адамдар менен иш алып барган эмеспиз да. Бир аз болсо да түшүнүк бар экен. Бир аз түшүнүк бар болчу. Жигит кишилерге түшүнүктүү, бирок айымдарга кандай ишкерлик жасоо кандай болот болду экен деген суроо турат да. Биздин Жазгүл айым. Эң биринчи саламатсызбы, кутмандуу кыргыз калкым. Мен Жазгүл Носипова. Ошол БНде 43 тайпасын бүтүрдүм. А чекитим 0 болчу, Б чекитим 3 миллион 166 430 сом менен бүтүрдүм. Менин алектерим Малта алек болду. Ошол за границадан, чет мамлекеттен кийимдерди ташуу, серебро, жана гостиничная сфера. Азыркы учурда Бишкектин ичинде 10 гостиница менен иштешебиз. Ошолордун төшөнчүсү, мындайча айтканда постельное белье, жаздык, бүт ошолорду биз камсыз кылабыз. Ташуу маселеси өзүңүздөр барасыздар же онлайн заказ кыласыздар? Онлайн заказ кылабыз албетте. Акча которуулары кандай? Алдын ала которулуп алып, сыртта киши ишенеби, ишенбейби азыр? Албетте. Негизи алдын ала которулат акча. Алдын ала которулбаса, биз деле өзүбүз деле ошондойбуз. Алдын ала акчаны алып, анан товарды беребиз. Алгачкы тыйынды кантип өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз бар беле же баягы тууган туушкандан карыз алып кантип баштадыңыз? Алгачкы бизнести менин өзүм жолдошум эмерек жасайт. Анан ошол жактан заказдар түштү. Ал эми эмеректин баасын билесиздер, 100 000, 200 000ден болот. Ошол жактан да бизде бир аз поддержка болду, мындайча айтканда. Анан ошол акчаны айландырдык. Негизи ар бир адамда бизнес баштаганда бул каалоо болуш керек экен. Каалоо болбосо эч болбойт экен. Мен ошол БНге келгенде аябай элестетип элем, ошондой мен миллионду алып жатканымды. Мен Б чекети негизи өзүм 2 миллион койгон болчумун. 2 миллион эмес, меники андан ашты. Анан ошол интервьюнда Мыктыбек ага өзү алат интервьюну менден. Ошол жерде атым чыгат, ошол жерде мен калам тренер болуп, жеке ишкерде болом деген. Анан ошолорду элестетип элем да негизичи. Ошолордун баары ишке ашты азыркы учурда. Азыркы учурда тренер жагында алып баратам. Жеке ишкермин дагы. Марат мырза, негизи бизнесте баягы купуялуулук деген бар да. Азыр мен каармандарга ыраазы болуп атам. Өзүнүн баягы тапкан кирешесин, баштапкыларын ойлонбой, коркпой эле айтып атат да. Бизнесте деген мындай өзүнүн эрежелери болуш керек. Тартиби кандай? Сыр сактап, да? Сыр сактап дегенде эми мынагы элге болгон сүйүү бар да бизде. Азыр карасаңыздар, азыр сырт жактагы мисалы чет, мисалы батыш деле ээликтеп баратабыз да. Уоррен Баффет дейбизби, Стив Джобс дейбизби, ошолордун тарыхын аябай билебиз да. Бүгүнкү күндө мен маселен алардын тарыхын деле билбейм. Мага эң кызыгы кечеги жокчулукта кыйын заманда баатыр болгон, кыргызды жыйнаган Манас кызык мага. Кече согуштун кезинде жетимин ыйлатпаган, жесирин каңгытпаган кыргыз кызык мага. Бүгүнкү күндө мындай элге, журтка ушу сыр кылбай, ушунун баардыгын береличи ушу элибизге деген Мыктыбек Арстанбек кызык мага. Ушундай идеяларды колдоп, сиздердей болгон ушу КТРКдай болгон теле радиобуз кызык бизге. Анан эме эгерде элиңди сүйсөң, элге деген махабатың боло турган болсо эч кандай сыр деле жок ал жерде. Бизде динде да бар ушул нерсе. Өзүңө каалаган жакшылыкты башкага да каала деген. Ушуну каалоо менен бирге өсөбүз. Муну каалай албасак өзүбүздө өспөйбүз. Баягы кыргызда жакшы сөз бар. Эгерде жамандык кылсаң да, жакшылык кылсаң да бул өзүң үчүн дейт да. Бирөөлөр ойлонуп жүрсө керек. Мен аны айтып койсом, мен ага жакшылык кылып коем, же болбосо ал менин айтканымды кылып алат депчи. Кудай Таала бизди ушундай кылып жараткан, индивидуальный кылып жараткан. Эч кимди точно кылып кайталай албайт. Мен сиздерде эч кандай канча сырыңыздарды айтсаңыздар да, мен сиздердей алып баруучу боло албайм.
мен өзүнчө бир марат болушум мүмкүн. Жакшы. Ар кимибизге берген ырзыгыбыз бар да. Кошуласыз. Айтсаңыз, сиздер мисалы ошол долбоор дейсизби, Стерн Академия ар бир үй бүлөгө бирден бизнес деген басылды таштаптырсыздар да? Ушул тууралуу айтсаңыз. Ар бир үйдө бирден ишкер. Бизге эң негизги маселе ушул Кыргызстанда ар бир үй бүлөдөн бирден ишкер чыкса эле болду да. Демек үй бүлөсүн камсыз кылып алат деген сөз. Үй бүлөсүн камсыздайт, үй бүлөсүн эле эмес, элди деле камсыздайт. Маселен бүгүнкү күндө бизде бир 100дөй адам иштейт. Ар бири бирден налог төгөт, өзүнчө жеке. Биз өзүбүз академия, өзүбүзчө налог төгөбүз. Өзүбүзчө канча ишкана ачтык. Ошто бар биздин филиалыбыз, Бишкекте бар. И дагы да жумушчу ордуларын жаратып жатабыз. Мындай нерсеге колдогон чөйрө, колдогон үй бүлө керек болуш керек деп ойлоп атам да. Себеби бай кой кайдагыны баштаба деген киши болсо, мисалы үчүн жолдошуң, жубайың башымды ортпа, ошо азына деле топук кыл десе башташ кыйын го дейм. Мындай эми сөзсүз түрдө болот эми. Мурда ишкерди кылып жүрбөгөндөн кийин. Сөзүңүз каралжы, маселен сиз биринчи жолу күйүп кеткенде жубайыңыз каршы болду да. Мен айткам сага дедим. Ошол сөз турду да, э? Ал эмес, мен кийин дагы Казакстанда жүрчүмүн, өзүм Казакстанда иштечүмүн, анан баарын таштап бияка келип алдым, бияка келгенде дагы ушул академияга келип атканда Кабан Мерседес машинам бар болчу, ошону сатып туруп келгем. Ошондо элдер айткан мага: ушундай жакшынакай машинаңды сатып Мыктыбек Арстанбекке алып барып берген, сендей келесоону биринчи жолу көрдүм деген да. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ошол келесоо ушу Ишкерлик академиясынын директору, канча деген шакирттерибиз бар дегендей. Ошон үчүн ар ким өзүнүн бир жоопкерчилигин өзү алыш керек. Эл эмне десе ошо десин. Биз да чыгалы да. Кыргыз деле чыксын да, кыргыз деле өссүн да. Эмне үчүн биз өссөк болбойт? Эң биринчи туугандарың чыгат ошо. Кой айланайын түмөлө кой, сени эптеп үйгө түз кирип кылсаң болду дегендер да бар да. Эми айтсаңыздар, ошол сиздер менен чогуу окуган башка деле адамдар бар да, алардын баардыгы ушундай ийгиликтүү болуштубу же арасында мындай аягына артыбызда айткандар, б чекитине жетпей калгандар кандай болду алардын? Эми сөзсүз түрдө болот. Адамдын өзүнүн адаттары бар. Адаттар, байлыктын да өзүнүн стандарттары бар, акча чогултуунун да стандарттары бар, ийгиликтин да стандарттары бар да. Кээ бир адамдар ушул бет алган жолунан эле кайта берип үйрөнүп калган өзү. Кээ бир адамдар маселен берген тапшырманы аткарбаса, ийгиликке алар жете албайт. Биз бардыгына кепилдик бере албайбыз. Бирок бир мыктылык, жигердүүлүк таныткан адам сөзсүз түрдө жетет. Бул жерде багы Кудай Таала бизге ушундай заманды берди да, азыр өсө турган, өнө турган заман. Ушунун байлыктын, өзүнүн ийгиликтин стандарттарын жасап отура турган болсок, керек болсо бомждун жашоо турмушунда өзгөртсөк. Жакшы, азыр жакшы жактарын атап өттүңүздөр да сиздер, бирок ошонун күнгөй тескейинин дагы айтып өтсөңүздөр, тыйындын эки жагы бар дегендей. Ооба. Албетте, ар бир иш баштаарда тоскоолдуктар болот. Ал тоскоолдуктарды ошол бир өжөрлүк менен ошол бизнесте бир ийгиликке жетем деген бир мотивация болсо, каалоо болсо, алардан өтүш кыйын. Мисалы конкуренция деген бар, ошол эле сиз алып барып аткан бизнесте башка сатуучулар да бар. Бизге Мыктыбек агайдын ошол өзгөчөлүгү соц тармактарда ийгиликтүү ошол товарларды сатууну үйрөткөндүктөн биз ошол башка конкуренттерибизден алдыга чыгып кеттик деп айтсам болот. Мисалга айтканда, ошол агайга окуганы барганда биз өзүбүздүн таанышыңардан акча влажить этпей, акча коротпой бизнес баштагыла деген тапшырма болгон. Анан биз карыз албай. Анан биз өзүбүздүн тааныштарыбыздан кресло алабыз, реклама кетиребиз. Анан ошол таанышыбыз менен убактылуу иштедик, элдер тааныганча. Азыркы учурда ал таанышыбыз 20 жылдан бери ошол сферада бир эле магазин болсо, биз бир жылда ошол соц тармактын жардамы менен агайлар үйрөткөн инструменттерди колдонуп 3 магазин ачканга онлайн дүкөн же кадимки эле барып биринчи онлайн болду, азыр кадимкидей офлайн кылып Ош шаарында, Бишкек шаарында, Жалал Абад шаарларында 3 филиал ачтык буюрса. Ошол каалоо. Бирок тыйын таптоодо, мисалы үчүн айлык алган кишилерге көбүн эсе бизге келген ушул тренинг өткөн кишилер, тажрыйбасы бар кишилер сөзсүз 10% мындай үнөмдөө, анан топтоо деген сыяктуу бир тажрыйбаларды үйрөтөт да. Ишкерликте
кандай болот? Тапканыңдын баардыгын кайра оборотко салуу же болбосо канча бир бөлүгүн бул баягы кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет дейт го. Турмуш тиричиликте токтоп турбаш керек да. ооба. Кыргыздын салты кадасы бар, аны да эсептеп коелу, Кыргыздын салты дей беребиз го, бирок ушул жерде бир аз адашабызбы дейм мен өзүм. Ошо каерде атасы менен келини, баласы, кызы баардыгы бирге туруп алып арак ичип аткан ушу Кыргыздын салтыбы өзү. Кыз менен баланы төргө отургузуп койгон ушу Кыргыздын салтыбы ушу. Башка жака бөлүнүп кетти окшойт бирок, ишкерлик жөнүндө сөз кылып. Ошону айтып атам да, негизи мындай бир аз чымчып кетели. Туура туура бирок. Ишкердикте мындай бир бет алган мезгилдерде бул адаттардын баарын таштайсың, бир курмандык керек. Келечектеги улуу чоң нерселер үчүн пока той союңду токтотуп турасың. Жакшы. Ушул сиздердин баягы академияңыздарда жалпы жонунан 15 миңден ашык жарандар өз ишин баштап, ийгиликтүү бүгүнкү күндө иштеп жаткандар бар экен. Жакында атайын форумду өткөргөнү жатасыздар, ушул тууралуу да айтып кетсеңиздер, кыскара. Кудай буйруса, ушул биз форумду 30 апрелге койдук. 30 апрель күнү эртең мененки саат 11ден баштап түштөн кийин 4кө чейин болот, Кудай буйруса. Ушул форумда Мыктыбек Арстанбек агайыбыз өзүнүн ыкшап мындай жыйнап койгон тажрыйбасын, аябай эң мыкты бир билимдерин ошол жерде берет. Албетте бизге ал жерде да көп коноктор келет. Коноктор менен да биргеликте биздин элибиз үчүн ар бир жаран, ар бир адам ишкер боло алат деген ниетте ушул улуттук филармонияда форум өткөзүп жатабыз. Рахмат сиздерге. Элүүчтү да чакырып кетебиз. Келиңиздер. Акындар айтат го, тойгонго кылып канагат торпакта жанын багалат деп. Өзүбүздүн жеке баягы кертбашыбыз эмес, жалпы элдин келечегин ойлогон мына ушундай уул кыздар көбөйүшүн тилек кылабыз. Кыргызда сөз бар экен, тартып жеген таяштын баягы тартып жесең таяшат депчи. Туура айтылыптыр. Ыраазычылык билдирели конокторубузга бар болуңуздар. Рахмат сиздерге.